Президент Садыр Жапаров 7 октябрда Санкт-Петербургтагы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин бейрасмий жыйынына барбайт. Бул маалыматты Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Азаттыкка ырастады. Бейрасмий жыйында Орусия менен Тажикстандын президенттеринин 70 жылдык мааракеси белгиленип, аймактагы туруктуулук, коопсуздук маселелери талкууланары пландалганын орус маалымат каражаттары жазып чыккан. Владимир Путин Эмомали Рахмонду 4 октябрда мекенге сиңирген эмгеги үчүн 3 даражадагы ордени менен сыйлаган. Путиндин жарлыгында орден Орусия менен Тажикстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерине жана шериктештикке кошкон чоң салымы жана аймактагы туруктуулукту, коопсуздукту камсыз кылган үчүн берилгени жазылган. 5 октябрда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустебаев Путиндин тажик президенти Эмомали Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу Фейсбукта пикирин билдирип, сыйлык күнөөлүүнү тапты деп жазган. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстан күнөөнү Кыргызстанга оодарган. 20 сентябрда Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясында сөз сүйлөп, ондогон адамдын өмүрүн алган окуяны масштабтуу аскердик кагылышуу деп атап, Тажикстанды бардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптаган. Андан көп өтпөй, Тажик тышкы иштер министри Сиражетдин Мухридин да башкы ассамблеяда сөз сүйлөп, айыптоолорду четке каккан. Кыргызстан бул куралдуу кагылыштан 63 жаранынан айрылды. Алардын 40-ы аскер кызматкери. Жарат алгандардын расмий эсеби 200-гө жакындаган. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200-гө чукулуу жаракат алганын билдирди. Азодия радиосу өз булактарына таянып, 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты башка көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болууда. Булак Азаттык. Сыйлык өз күнөөкөрүн тапты. Путиндин Рахмонго берген сыйлыгына Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы комментарий берди. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго берген сыйлыгына Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустебаев комментарий берди. Эсимде, Тажикстандын президенти былтыр апрель айында Кыргызстанга жасалган куралдуу агрессиядан кийин дароо эле мамлекеттер ортосундагы достукту, өз ара түшүнүүнү жана кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн сыйланган жана жакында эле мекенге сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйланды. Жылдан жылга тажик жетекчилигинин аймактагы аракеттери Борбор Азия өлкөлөрүнүн элдеринин ортосундагы тынчтыкка жана ынтымакка доо кетирип жаткан учурда кайсы аймакты коопсуздук жөнүндө сөз болушу кызык. Кыргыз жеринде бейкүнөө каза болгондордун сөөгү муздай электе энелер балдар үчүн көз жашын төгүп, жай тургундар талкаланган үйлөрүнө дале кайтып жатканда, бул сыйлык негиздүү таң калууну жаратат деп жазылат анын билдирүүсүндө. Булак Серепкежи. Ички иштер министрлиги Россияга иштегени бараткан кыргызстандыктарга керектүү эрежелерди эскертти. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Россияга иштегени кетип жаткан кыргызстандыктарга ал өлкөдөгү жаңы эрежелер туурасында эскертти. Былтыркы жылдын соңунда Россияда федералдык 2 мыйзам кабыл алынган. Анын алкагында кыргызстандыктар төмөнкү талаптарды сактоого милдеттүү. Россиянын аймагына киргенден тарта календардык 30 күндүн ичинде бир жолу манжа изин мамлекеттик каттоодон өткөрүп, сүрөткө түшүүгө. Россияга барганда 30 күн аралыгында баңгизат же дарыгердин көрсөтмөсү жок психотроптук каражаттарды колдонгон, колдонбогонун, жугуштуу жана ВИЧтен улам пайда болуучу оорулар бар же жок экенин аныктоо үчүн медициналык кароодон өтүүгө. Медициналык документтердин мөөнөтү аяктагандан кийин 30 күн аралыгында Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнө жаңыртылган медициналык документтерди көрсөтүп турууга. Эгерде кыргызстандыктар бул талаптарды аткарбаса, алардын Россиянын аймагында жүрүү мөөнөтү кыскарарын эскертишти. Мындан улам Кыргызстандын ички иштер министрлиги Россияга бара жаткан мекендештерге жогоруда айтылган федералдык мыйзам менен таанышуу жана жаңы талаптарды сактоо сунуштарын айтышкан. Булак Спутник Кежи. УКМК Элдик көзөмөл бирикмесинин башчысы сот төрагасынан пара алып кармалды.
Элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы жергиликтүү соттордун биринин төрагасынан акча талап кылып жаткан жеринен кырмалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. 3 октябрда пара талап кылуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдарынын алкагында жаран 200 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Ал кыймылдуу мүлктү сатып алууда жасалма карыз фактысы тууралуу маалыматты жашыргандыгы үчүн жергиликтүү соттордун төрагаларынын биринен $3600 талап кылган. Кармалган адам бул маалыматты өлкөнүн жогорку жетекчилигине жеткирерин жана массалык маалымат каражаттарына жарыялайм деп коркуткан. Ошол эле учурда жаран беделине шек келтирген жүйө менен судьялык кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууга президенттин администрациясында болгон байланыштар аркылуу мүмкүнчүлүгү бар экенин ырастады. Кармалган жаран алардын кылмыштуу аракеттерин мыйзамдаштыруу максатында жарандын кызыкчылыгына жасалма арыз жазган. УКМКнын маалыматына караганда, жаран мурда зордуктоо жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Марал ФМ. 4 министр эмне себептен бир күндө кызматтан кеткени айтылды. Бүгүн жогорку кеңеште 4 министрликке тагыраагы билим берүү жана илим, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты, энергетика жана транспорт министрликтерине талапкерлер каралууда. Өз кезегинде жогорку кеңештин депутаттары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевден мурдагы 4 министр эмне себептен кызматтан кеткенин сурашты. Билим берүү жана энергетика министри боюнча сиздер дагы жакшы билесиздер. Бул түздөн-түз президенттин ыйгарым укугу. Ал ошонун негизинде чечти. Ал эми транспорт жана маданият министрлери өз каалоосу менен арыз жазып, президентке кирип сүйлөшүштү. Президент ошонун негизинде чечим кабыл алды. Бүгүн жаңы министрлерди берди. Эми сиздер колдоп берсеңиздер дайындайбыз, деди Бакыт Төрөбаев. 4 октябрда президенттик аппарат 4 министр кызматтан алынганын билдирген. Булак Суперкежи. Жогорку кеңеш 4 талапкердин министр болушуна макулдук берди. Добуш берүүнүн жыйынтыгы. Билим берүү жана илим министрлигине Уланбек Мамбетакунов макул 76, каршы 2. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине Алтынбек Максутов макул 72, каршы 2. Энергетика министрлигине Таалайбек Ибраев макул 73, каршы 2. Транспорт министрлигине Тилек Текебаев макул 72, каршы 2. Бүгүн эртең менен талапкерлерди президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов алып келгенде депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келишин талап кылып залдан чыгарып салышкан. Түштөн кийин өкмөт башчынын орун басары Бакыт Төрөбаев келип, бул процедура кайрадан башталган. Талапкерлерге 53 депутат суроо берди. Мамбетакунов, Максутов, Ибраев жана Текебаев президент тайындоо жарлыгына кол койгондон кийин кызматка расмий киришет. Булак Спутник Кежи. Балбак Төлөбаев министр болчу талапкерлерге камалып кетпөө үчүн кеңеш айтты. Силердин эки эле жолуңар бар. Таза иштесеңер, андан ары өсүп өнөсүңөр, болбосо камаласыңар. Мындай пикирин депутат Балбак Төлөбаев министрликке талапкерлерге айтты. Эл өкүлү министрлер камалганда президент да, өкмөт башчы да, депутаттар дагы жардам бербей, жалгыз каларын эскертти. Таза иштесиңер, же камалып абийириңер төгүлөт, башка жолу жок. Ишенимди жоготуп жатасыңар, силер менен кошулуп биз дагы сынып жатабыз. Элдин шагын сындырбагыла. Тажрыйба болгон үчүн кеңешимди айтып жатам. Эгер таза иштебесиңер, жаныңарда отургандар да сатат. Бир депутат же башка бирөө суранган адамды жумушка алып, абийириңер төгүлбөсүн. Мен мэр, губернатор болгон үчүн айтып жатам, деди Төлөбаев. Бир гана жолуңар бар, таза иштейсиңер, или камалып абийириңер төгүлөт, башка жолу жок. Өлкө үчүн. Улам ишеничти алып келип атасыңар, ишеничти тебелеп атасыңар, сындырып атасыңар. Баарыбыз силер менен чогуу биз да сынып атабыз. Өлкө башчыны, өкмөт башчыны сындырбагыла, элди сындырбагыла шагын, урматтуу министрлер. Силерге акыл үйрөтө албайбыз. Кеңешим ушул, тажрыйба колдонуу үчүн айтып атам. Эгер эртең түз иштеп, таза иштебесиңер, жаныңарда отургандар да, ошол силерди жумушка ал деп сурангандар да биринчи сатат. Эч кимди укпагыла. Өзүңөрдүн таза түз ишиңерди кыла бергиле. Бир депутат суранса, же министр, же тиги суранса, жумушка алып, анан абийириңер төгүлбөсүн.
Мен де губернатор, мэр болгон үчүн айтып атам. Бир гана таза иштөө менен утасыңар. Ишиңерге ийгилик, жакшылык болсун, ден соолук болсун. Ташиев колдоду. Сатыбалдыев эмнеге ата журт Кыргызстандан чыкканын айтты. Бир мандаттуу округтан шайланган 14 депутаттын ата журт Кыргызстан фракциясынан бөлүнүп чыгышын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев колдоду. Бул туурасында жаңы түзүлгөн мекенчил депутаттык тобунун лидери Элмурза Сатыбалдыев билдирди. Элекүлүү Ташиев ата журт Кыргызстан партиясынын төптөөчүсү экенин ырастап, бүгүн эртең менен ал фракциянын жыйынына катышканын айтты. Эч ара талаш тартыш болгон жок. Фракцияда 33 депутат көп болуп кетет экен деп бөлүнүп иштеп көрөлү дедик. Жыйында биз ушуну сунуштадык. Ал туура тапты. Камчыбек Кыдыршаевич өзү түптөгөн партиясынын фракциясынын жыйынына келип катышты. Биздин сунушка каршы чыккан жок, тескерисинче колдоп койду, деди Сатыбалдыев. Мындан улам журналисттер Ташиевдин ата журт Кыргызстан партиясына тиешеси барбы деп тактап сурашты. Анда депутат 2007 жылы эле Ташиев ата журт партиясын негиздегенин, соңку шайлоодо күчтөп ата журт Кыргызстан деп алып чыкканын айтты. Ал эми жаңы түзүлгөн мекенчил депутаттык тобунун президент Садыр Жапаровдун мекенчил партиясына тиешеси жоктугун белгиледи. Биз патриот деп атайлы дегенбиз. Анан бир-эки депутат ал орусча сөз кыргызчага которуп, мекенчил деп аташ керектигин талап кылды. Ал партия биз депутаттык топ түздүк, деди Сатыбалдыев. Белгилей кетсек, бүгүн бир мандаттуу округтан шайланган 14 депутат ата журт Кыргызстан фракциясынан кайра чыкканын жарыялаган. Булак Спутник, Кечи.